Акыркы жылдары өлкө аймагында ишмердүүлүк кылган өнөр жай ишканаларынын жана көп кабаттуу үйлөрдүн саны өсүп, электр энергиясына болгон суроо талап жогорулоодо. Ага катар Борбор шаардагы промышленная көмөк чордону жаңыланып, кубаттуулугун жогорулатуу үчүн жабдуулар алмаштырылды. Бишкек шаарында жайгашкан промышленная көмөк чордону 1969 жылы ишке берилген. Ал эми 1971 жылы экинчи кезек ишке кирген. Ошондон бери аталган көмөк чордондо эч кандай жаңылоо иштери жүргөн эмес. Ал эми быйылкы жылы аталган көмөк чордон толугу менен модернизацияланды. Ал эми учурда аталган промышленная көмөк чордону Бишкек шаарынын чыгыш тарабында жайгашкан өнөр жай аймагын жана ошондой эле Туңгуч, Учкун, Алтын Ордо конуштарын электр энергиясы менен камсыздайт. Промышленная көмөк чордону модернизациялоону Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому капиталдык курулуш мерчемине ылайык ишке ашырган. Жалпысынан ишти толук аткаруу үчүн 87 миллион сом каралган. Алмашуулар болуп атат. 42 өлчөмүндөгү ячейка алмашылат да. Бардык капиталдык салымдар 87 миллион сомдун тегерегинде каралган планда. Буюрса ушул күз-кыш мезгилинин башталганга чейин ушунун баарын бүтүргөнгө аракет кылып жатабыз. Азыркы учурда көмөк чордонду жаңылоо иштери кызуу жүрүп, жакын арада жыйынтыкталат. Баш калаада колдонуучулар көбөйгөндүктөн чубалгыларга жүктөм дагы көбөйгөн. Келип чыккан муктаждыктардан улам көмөк чордондун эски жабдуулары жаңы, заманбап, кубаттуулугу жогору болгон атайын жабдууларга алмаштырылып жаңыланды. Айта кетсек, көмөк чордондун 1969 жылы кубаттуулугу 31,5 мегавольт ампер болсо, 1971 жылы 40 мегавольт амперге жеткен. Ал эми бул жылкы модернизациянын жыйынтыгында кубаттуулугу 25 мегавольт ампер болгон 3-чү жаңы трансформатор ишке кирет. Азыркы убакта бул жерде промышленный көмөк чордонунда модернизация иштери жүргүзүлүп атат. Могул 6 киловольттон 46 ажыраткычтар алмашылып атат. Ага кошумча дагы 25 000 киловольт амперлик трансформатор, 3-чү трансформатор коюлуп атат, кубаттуулугун күчөтүш максатында. Ишканадагы кызматкерлердин жумушун жеңилдетүү максатында автоматташтыруу иштери да жүрүүдө. 3-чү кезектеги курулушта жаңы гана трансформатор ишке берилбестен эскирген майлуу өчүргүчтөр жаңы заманбап элегаздык өчүргүчтөргө алмаштырылууда. Биз турган ичинде комплект распределитель устройства деп коет. Мунун ичинде акыркы заманбаптагы электр жабдуулар. Сиздер көрүп тургандай мунун ичинде выключательдер болот, вакуумный, акыркы заманбаптагы. Сыртта көрүп турган демонтаж болгон электр жабдууларын ал масляный болуп эсептелет. Алар уже бул заводдон чыгарылбайт. Бул акыркы заманбаптагы өчүргүчтөр. Айырмасы эксплуатация жагында, тейлөө жагында өтө жеңил дагы жана экономдуу болот. Белгилей кетсек, аталган көмөк чордондун жаңыланып ишке берилиши Бишкек шаарынын чыгыш тарабында жайгашкан өнөр жай аймагын, жеке ишканаларды жана абоненттерди кайсыл мезгил болбосун электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоого шарт түзөт. Автандил Бактыбеков, Рыскулбек Акматали уулу, СТВ.